Тоолу Токтогул району элеттик Ничке сай айылы. Адеп караганда тоо койнунда жайгашкан бул кичинекей элеттик айылдын жолдору начар, ана шарты катаалыраак көрүнгөн менен канчалаган кадырман ата апага мекен да, балдарын тарбиялоого ордо да болду экен. Бүгүн ушул жерде өзү секелек болуп бой жетип, ошол жерден келин болуп келип, анан ошол жеңе даңкынан эне даңкына жетип, бир айылга акындык өнөр боюнча устап, 8 балага бактылуу апа, 30 неберенин сыйлуу чоң энеси тайнеси болуп келген Шайлообаева Аксамай апа биздин коногубуз болмокчу. Уйкуман серпилгенде алыс жакта, айылдын ак таңдары эске келет, жолунун боз чаңдары көздөн учуп, көңүлүм өскөн жерге имерилет. Жаштыгын бала тарбиялап, өмүрлүк жолдошунун күнү түнү эл кызматында жүргөнүнө шарт түзүп, тамагын белеңдеп, үйүн күтүп, өткөрүп учурда 80 жаштын суусун ичип жаткан Самай апа бүгүн бир жагынан кубанса, бир жагынан кайрылбас өмүрдүн карт бүктөмүндө калган ар бир мүнөтүн, түгөнбөгөн түйшүгүн көздөн чубап, адегенде өзүнө, анан элге, айылдаштарга отчет берип турган мезгили. Мектептин бет атасында келип отурасыңар, каалайындар, күбө болуп, аман эсен болгула, бардыңар жакшылыктын күбөсү болгула, тынччылык болсун, бала чака менен келечегиңер кең болсун, каалаган максатыңарга жеткиле, балдарыма бардыңарга рахмат. Кайбир акынчылап, ырларын бапестеп, олтурууга чамасы келбеген менен эне 8 баланы төрөп чоңойтуп, окутуп, тарбиялаган экен. Ошолор демилгелеп, бирде кагазда, бирде баласынын дептеринин сыртында, балким гезиттин бир бүктөм бурчунда шилтене калган ырларын табышынча топтоп, китеп чыгарышып. Биздин балалык кез ушул мектепте өттү. Жаңы келин болуп келип, жакшынакай бала чака баккан учурларда ошо эжекем келип мектепке, буфетке иштеп калды. Ошондо мен группада иштечим да. Бул 78-жыл болчу. Анан бул эже менен бирге 6 жыл бирге иштедим. Бул эженин адамгерчилигин, ошондо мындай айкөлдүгү эженин адамгерчилиги, мээрбандыгы, мындай адамга табылгыс бир мүнөздөрү мага эң жаккан да бул эженин. Ошо мен энем катары, бир тууган эжекем катары мен бул кишиге ошондон баштап жакын адамы болуп калдым. Мен эң жакын адам. Мындайча айтканда бул эжекебиз тамашалашып калчу элек, кыл көпүрө кыяматка барганда да наркы чекеден бери тартышып кетебиз деп. Анан ушундай менин жакын эжекем. Бул киши баягы учурунда аябай көп баягы үйдөгү эмгеги, бул кишилердин үйүнөн тынбай коноктор келер эле. Ошончо үй түшүктү тарткан эне болсо дагы, мектептеги жумушу болсо дагы, ошо талантын эч бир унутпай, дайыма илхамын ала жүргөн адам да. Анан ошол дагы бул киши баягы тартынча мурунку муундардан да, эгерде азыркы жаштар болгондо бир сабырында жерге коймок эмес. Бул кишинин бир эле мына ыр китепчеси чыгып атпайбы эжекемин? Ооба. Анан бул мындай ырсаптардын далайы калып кетти, редакцияда да басылып калды. Аны кимдир бирөөлөр жазып алды да, бул кишинин ошолдо көтөрүп чыккан кишиси болбой калды да. Ар бир сабында аял, анын анча-мынчага айтпас сыры тээ алыстан чаргытып айтылган, анын ырларын айылдаштар өздөрүнүн үнүндөй көрүп калды. Анда эмесе бүгүн чоң апамдын ачылышын куттуктап, мен ыр айтып берейин. Чоң апам оорубасын, ден соолукта жүрсүн деп мен гүл берейин. Анан мен чоң апам чыгарган энелер элдин байрагы деген ырын айтып берейин. Эч качан өчпөс тарыхтан, энелер өмүр дастаны, ыйык ким десе эне дейт, ыймандуу кыргыз жаштары, курманжан жаңыл баяндай, сулууну тапкан энелер, акыл менен эл баккан, улууну тапкан энелер, жазуучу Чыңгыз Замирдей, акынды тапкан энелер, Курманбек Сейтек Манастай, батырды тапкан
бакчасында ойногон күндөр кайда мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Кимдир бирөө үчүн мектеп жөн эле билим алуунун булагы, кимдир бирөө үчүн аттестат алуунун куралы болушу мүмкүн. Ал эми биздин каарманыбыз Самай апа үчүн мектеп чыныгы өзүнүн кесип алган очогу дагы, анан 8 баласынын билим ордосу да болуп калган. Бүгүн ушундай мектепте дагы бир жолу апанын жолугушуу болмакчы. Мына ушул жолугушууга сиздер менен чогуу ортоктош бололу. Ошондон окуп коеюн. Ничке сайда мектеп бүттү жаңыдан, көптөн күткөн элинсеген сагынган. Ой бөлүшүп чай ичели келгиле, оргул аккан ничке сайдын шарынан. Мен кубандым, болбосо да жанында, чоң кубаныч болду го деп айылда. Азыр окуйт неберелер урпактар, алтын уя ушул ничке сайында. Айтпасан да ичиндемин элимдин, арасында уулум, кызым, келиним. Болбосо да колдон чыккан кошумчам, боорун тартып төгүп турду мериним. Мектеп деген жакшы да, мектепте окуп жаштар жетет максатка. Билим алып жаштар учуп чыкса да, биз тилейбиз карып бара жатсак да. Анда азыр ушул мектептин ачылышына чоң салымын кошкон биздин Самай Козубаева апа жаштыгы ушул мектепти өтүп, 8 баласы тең ушул жерден билим алган. Азыр болсо 2 баласы мугалим катары эмгектенип, 5 небереси окуп жаткан кез. Ана жаңы жыл келатканда биз дайыма апамдын ырларына баарыга жаттаттыргам. Айта кой. Кыргыз тили көбүлүккө кетил, адамзатты бириктирген баятан, адамага чакырып, чын кыз деген улуу инсан айтылды. Ошондуктан так кыргызча сүйлөйлү. Кыргызчаны так билбей, одураңда орто жолдо жүрбөйлү. Азамат отура кой. Азыр балдар кайсы мектеп Тәүлдү, мөмө бüşүп тәүлдү, бул кайсы мезгил билесиңби? Көзгө жакшы көрүнгөн. Пайдаланып, дыйкан теңиз, элдин баары тоюнган, Бул жолугушуу мектепте биринчи да акыркы да эмес. Анткени мектептин дээрлик бардык иш-чараларында, конкурстарында, анан атайын илинген көрнөктөргө, 6 гүл бүтүрүүчүлөр мугалимдерине арноо ырларын Акын апага жаздырып алган үчүн анын саптары балдарга өз досторундай тааныш. Биз кичинекей чагыбыздан баштап сиздин чыгарган ырларыңызды мынакей элдин астына айтып чоңойдук апа, ошол ырыңызды жамгыр төктү деген ырын айтып. Чыгып баратканмын каранбай, тыбырчырап бет курумду шамалдай, эжа бербей жамгыр жаап жатыптыр, эркеледи бут коронуп баландай. Мейли жамгыр, мээримиңди төгөр, сени ийсең бүт жер жүзү көгөрөр, элибизде тынчтык мээрим уялап, урпактарга ыйман ырыс бербер. Элеттен жылаан чыккандай качып, жаштар шаарга суудай кылып, оңой жашоо издеген ушул күндөрү айылдык активдер да Самай апаны идеалог катары колдонушат. Аялдар советинин төрайымы катары ушу Самай жөнүндө жаш кезимден бери билем. Биздин Ничке сай айылы ушундай тоолор менен курчалган бир өрөөндө жашасак дагы, ошол өрөөндүн ичинде канча үлгүлүү адамдар жашаса, ошолордун бири ушу Самай эжелердин үй бүлөсү деп билебиз. Ушу жаштар кумир тутуп, кадыр баркка ээ болгон, ушу жаштарга идеал туткан аял заты, кадырлуу эне, ушу үлгү аларлык энелер канча болсо, ошолордун бири Самай эже деп билебиз. Үлгү катары баалайбыз сизди. Апанын суранычы менен ата конушун жайлап, эшик жабылбасын деп карьера издебей айылда калган уулу Самай апанын негизги таянычы гана эмес, кесиптеши да. Не болот бул? Теңден не болот? Бул жерде X немеңиздер белгисиз билгизет. Эми да муну ондай теңдемдер чыгартак болобу? Ал эми Мээримбек ага Самай апанын тун уулу, өзү врач, азыр жетекчи. Ушул күнү да ата-энесинин накыл кептерине муктаж болуп, байма-бай айылга каттап, ага да болбой үйүнө алып кетип, кебин укканды адат кылып алыптыр. Албетте, алар ар дайым кеңешин айтып, жакшы иште, эл менен жакшы мамиледе бол,
Кол алдагы адамдар менен жакшы бол деп туруп ар дайым акыл кеңешин айтат. Энебиз болсо үйүбүздүн куту ар дайым ошо бир жакшылыктарда чогулуп калабыз. Элетте эне болууда Кудай бешенеге жазса болчу нерсе. Ырда табигат берген талант. Бирок жакшы кошуна, жакшы аял болуу баарынан оор эмеспи? Мен өзүм Ош областынын Өзгөн районунун кызы болом. Мындан 42 жыл мурун ушул жеңем куда болуп мага барып мени көчүрүп келишкен так ушул айылга. Ошондон бери мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, экөөбүз коңшу жашайбыз, бир үй бүлөдө 4 келин болдук. Мына жанымда турган менден кийинки келин, дагы бир абысыныбыз бар. Мен жеңемди абысын катары көрбөйм. Кайненемден кийинки эле энемдей көрөм. Мен жакшы кайын журтка келдим. Күйөөмдүн туугандарын мен эмдегенче сыйлайм. Кайын журтумдан эмдегенче жанагы ажыга барып келген кайнагамдан алдынан эмдегенче өзүм 60тан өтүп калсам дагы кыя өтпөймүн. Бул жеңемди үйүбүз жакын эртели кеч баш багышып бири-бирибизди көрүшүп турбасак, кандайдыр бир бирдекебиз кемигендей болот. Отурабыз, маектешебиз. Кезинде мекен коргогону кан төгүлгөн Берлинге кеткенде, апасынын боюнда калган Самай апа дайынсыз атасынын ырында жазып, аны жакындарына санат кылып айтып, ал түгүл өткөн жылы кара кагазын таптырып, аш да берген. Кайдан согушка кеткенде мен курсакта калгам да. Мен Жокердин кызымын деп мунун чыгаргам, окуп берейин. Силер иш боюнча келип мага учуруп айтсаңар деле, билген деле жоксуң да. Мен Жокердин кызымын. Мен Жокердин кызымын. Мээримин сезбеген атанын. Канатым атакем келет деп карганча жол карап жашадым. Чаң чыкса апам чуркачу, чабаты кармап колуна. Согуштан атаң келет деп көтөрүп алчу жонуна. Баламында ишенгем, апакем жолду караса. Аны айлак сакалдар алкап, инилери сыймыктанып, баатыр атанын баатыр кызы деп кеп кылышат. Бул эжемдин азыркы мына чыгарган китебинин ачылышы болуп атат. Мунун китебин окуганда биз аябай толкунданганбыз. Эжебизге сыймыктанабыз. Эжебиз мынакей жакшы балдарды, кыздарды тарбиялап чоңойтуп койгон экен. Чоң атабыз баягы 41-жылы согушка кетип, Сталинградтан кече сөөгүн таап эме кылышты. Бунда дагы эжем ушу бизди чакырып, ушул жерде айда сүйүнүп кубандык. Эжеме дагы ушу өмүр каалайбыз. Бала чакасыларына рахмат, кыз кыркындарына рахмат. Мына ооба ыргылып чыгарып. Алардын окусак өзүнчө эле бир тарых. Аягын аябайбыз сыймыктанып. Дыгымда аял заты деген үй бүлөнү экономикасын жогору көтөрө турган ушундай аял заты эне болот. Эне мына айыл жеринде эле ушундай жакшынакай турмуштарды, жакшынакай бала чаканы окутуп, жогорку деңгээлде жашоо турмушту өткөрсө болот экен. Себеби эжемдин келечекте жаштарга үлгүсү чоң деп эсептейм. Мына бала чакасынын баарын өстүрүп, баарын жогорку билимдүү кылып, айыл жеринде абдан жакшы турмушта болуп, азыр жашоо. Апамдын көп жакшы сөздөрү, атамдын тарбиясы, негизинен үй бүлөдө эненин тарбиясы балдарга көбүрөөк таасир этет. Апам биз үчүн көп жакшы кызматты кылды дейбиз. Баарыбызды 8-биздин жогорку окуу жайга окутканга шарт түзүп, баарыбызды кийинип, баарыбыз эле эмес азыркы убакта апамдын 8 баласы, 26 небереси, 4 чөбөрөсү бар. Биздин тилегенибиз эле ушул эне асыл эмгекти кылгандан кийин асыл жакшылыкты көрсүн деген жакшы тилегибиз бар. Жашоо жарык сен бар үчүн аялза, сен өмүрдүн чырагысың аялза, жаздын көркү сага окшош аялза, сүйөнүнсүн булагысың аялза, асылза. Мен атам чарба кызматкер эле. Талаада көп жүрчү, эл үчүн иштечи, өзү көп сүйлөгөн, бир-эки сөз менен гана адамды токтотуп, тарбиясы ушундай бизге жетиштүү, жакшы тарбия, чынчыл болгула, жакшы окугула, жакшы тургула дегенден башка эч сөз айтчу эмес.
Анан бул жерде апам эки ролду ойночу. Өзү барып иштеп, өзүнүн ишин аткарып таап бизге багышканга жардам берчү. Экинчиден бизди тарбиялап, татыктуу тарбия берип, силер де келечекте эне болосуңар. Силер де келечекте ушундай жакшынакай жашоонун жарчысы болосуңар. Ошон үчүн ар бир нерсени өз убагында, өз нугунда жакшы жасагыла деп биздин апабыздын ролу абдан чоң. Атабыз ал менен эсеп атам тапкан деп эле ана бизди оку, жакшы оку, чынчыл бол деп эле койчу, бирок апамдын тарбиясы бизге. Дээринде сөз багып Айылдын Анна Ахматовасы наамын алган жөнөкөй элеттик апанын акындык, турмуш күтүү, эне болуу жаатындагы тажрыйбасына кызыгып, кепке тарт. Эми бая айтып калдыңыз, ыр жазам депчи, анан кандай учурда ыр жазасыз, кандай учурда илхам келет, же жөн эле жазышым керек деп жазып жүрдүңүзбү? Эми айтып атпайм, жана ойлонбой турган убакта эле бир башка иш кылып атсам деле оозума бирдеке келе калат да. Мисалы үчүн суу жөнүндө, же балдарымдын окуусу жөнүндө, же бир кыздарым жол жүрүп кетип атат, жана балдарым жол жошол эсиме түшүп эле бирдеке оозума кирип келет. Анан барып жазып калсам жазып калам, жазып калбасам унутуп калам. Анан атайын жазайын дейм да, кээде атайын жазайын дейм, таппай калып, анан кайта табылып калат ал деле. Баягы атамын немисче ырлары дегениңизге караганда баягы атаңыздын жаш кезде Германияда согушка кетип өлгөндөн улам болуш керек, Айтып атпайсызбы ошол жакта каза болду деп? Анан мен курсакта ушу 6 ай 7 ай болуп калгандан согуш болуп калат. Бери эжем чоң 6 жашар болот. Анан ошону согушка кетип калыптыр декабрь айында. Декабрдын ушу канчасында точно билишпейт апамдар. Анан барган айым улам кагаз келип аттыр, сүйлөшүп, азыр телефон жок да. Кат келет экен почта менен. Поштанда сразу жеткирчи дейт бирок. Атчан, эшекчен жеткирчи дейт. Анан ошондо мен 2 кызым ойлоп атам. Кыздарым жакшыбак. Апасын шайын билим деп койчу экен. Апам жакшыбак, мен келем. Өлбөсөм деп айтчу экен жеңеме. Өзүмдүн апам жеңе дейбиз да. Анан ошентип айтчу экен, анан мен төрөдүм деп кагаз берсе, уктум, көрдүм деп бир да. Ошо жооп келбей калыптыр. Анан мен ошо 43-жылы марттын 18-inde төрөлүпмүн. Анан ал 2 апам эркелетип эле бакты, жанагындай агаларым бар болчу, жакшынакай бакты, бирок аталуу кыздарды көргөндө өзүм эле бөксөрүп эле бир жаман сезип өзүмдү. Бир бечара сезип, ошентип элем да. 17-нде турмушка чыктым деп атасыз. Баягы күйөөнү кандай сыйлаш керек, кандай мамиледе болуш керек, кандай туттуңуз, ачууңуз келгенде кантип элеңиз, баланы ким тарбиялоочу, төрөгөндө кайра-кайра балдар менен үйдө отуруп кыйналбайт белеңиз. Ошо жылга төрөп калдым. Анан күйөөм айыл чарба кызматкери болгондуктан талаада болчу да. Бирок келип, мисалы үчүн бирөөсү жөрмөлөп калса, бирөөсүн жаңы төрөп калар элем да. Менин жөрмөлөп калганда Дебада кызым төрөп калдым деп атпаймынбы? Ошондо түндөсү багып чыгар эле. Тиги кечке мал кыдырса да, чарчаса дагы, кой бул кызым өзүм тозом, өзүм багам деп көтөрүп, анан качан кыйын уйкусу келгенге чейин багып балдарды каралашчу эле. Анан үйгө эмне керек болсо баарын алып келип берчү да. Бардыгын алып келип койчу. Эмне керек болсо баарын алып келип койчу. Анан менин иш чарба ушундай болот. 1,5 кило шаг үчүн кесилип кетебиз. Партия деген бар болсо анда коммунисттик партия деген. Аябай жоопкерчилиги болчу. Кайтартып малчы чабанды караба дейчү балаңды. Өтө эле кетчү аша чаап өткөрдүк ошол заманды дейт. Үйгө карасы эмес да. Өзүң жакшысың, садаган сага Кудай кот берсин. Эми кызымды балам жакшыбак. Өзүм үйдө болгондо өзүм багам дечи да. Анан кокусам бирдеке болуп мен ачууланып калам кээде. Окуя калдым, ушулар чылдап ыйлап атат дейм да. Бөпүрөп иштерди кылып калса, анда эгер ачуусу келсе дирдилдеп жаман болчу. Анда коркуп туруп калсам унутпай. Бар акым болуп кетер, жоголуп кет деп койчу эле. Мынакей 8 баланы тарбияладыңыз. Ошондо аксакал экөөңүздөрдүн, аба экөөңүздөрдүн бала койгон биринчи талабыңыздар кайсыл болду? Баары эле жакшы окуду да. Анан окуп, иштеп, жана айтып атпаймынбы? Шыйраңарга байлап бердим. Азыр коммерсант деген бала чыкты. Тигиндей деген болду. Анан ошо арыз кылып кетпегиле акчага. Өкмөттөн аласа болсоң бол, бересе болбо кызым. Бересе болгосоң, жанагындай кредит алсаң көрсө. Же болбосо тиги коммерсант болсоң бересе болуп каласың деп айткан экен да көрсө, эми ойлосом. Анан аласа болсоң, ак ниетиң менен иштесең, өкмөттүкү жазылып жүрө берет, качан болсо аласың. Күн-түн сеники ошол деп коер эле. Мына мен ушул убакка чейин алып атам. Дечи эле да. Апам биринчиден аябай берешен адам. Үйүнө конок келгенде, конок тозгондо аябай жакшы көрчү. Өзүндө эч нерсеси калбаса дагы конокторго берип, аларды жакшылап сыйлап алса,
өзүн жакшы сезчү да. Мен ушу апамдан ошол касиет калган. Үйгө киши кирди эле, бир жагына чай коюп, бир жагына тамак берип, иши кылса, ошолорду сыйлап алсам, өзүмдү аябай жакшы сезчүм. Акырында Самайынын Бактылуу апа калк карысы сыйлуу устат болсо да арманы билим албай калган экендигин угуп, бир жагынан билим тозбостон дегенге ынанып, экинчи тарабынан тез эле байып, акча тапсам деген ойго нокто болсо деген ойдо калдык. Ай жокто караңгы түн аалам көрксүз, ыйыгым кол жетсе да мактоо жеткис. Ааламдын баш аягы болбогондой, апаке менин да сага деген сүйүүм чексиз деп. 8 баланы жубайлары менен сүйүктүү энесине айланып, бүгүн бүтүн бир мектептин сөз кудурети боюнча идеалына айланган апа жөнүндө азын оолак кеп кылып, бүгүнкү программаны жыйынтыктамакчыбыз. Ал эми 20 мүнөт бою кызматыңыздарда мен Нуркыз Кадырбек кызы болдум. Сиздердин айылда да, сиздердин жаныңыздарда да дал ушундай кадырман апалар, айымдар болсо, бизди чакырып байланышыңыздар, биз энелер үчүн кызматташууга дайым кызыктарбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.